Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бүгүнкү видеодо лизингке өткөзүп берем дейт машинаны. Бизнес класс Ешка 2020 жылкы, объему 2 дизель, базовый комплектация. Бул машинанын эң интересный жери төлөмү аз экен. Айына 91.500 төлөйт экенсиңер. 10 айы төлөнүптүр. 60 айга чыгат булар 5 жылгачы, ошондо 50 ай калыптыр. Ошо 50 айын өткөзүп берем дейт. Ошондо 10 ай төгүлүп калган. Башында первоначальный төлөм менен эсептеп көрүңүздөр. Миллион сурап атат первоначально. Калган 91.500 төлөп, 50 ай төлөп өткөзүп аласыңар. Базовый комплектацияда бир сыйра машинаны көргөзөйүн сыртын. Идеальный состоянияда летний дөңгөлөктөрүн кошуп берем дейт. Айдап жүргөндө эч кандай ДТП болбоптур, бирок мурдакы ДТПлар бар экен историясында. Мындай сары менен белгиленген 4 мындай царапина экен, задний бампери. 4 ДТП бар экен, анан кызыл менен 1 ДТП бар экен. Машинаны бир сыйра көргүлө. Парктын условиясы ошо ИПга чыгарып алыптыр. Паркта иштеш керек экен. Анан лицензияга төлөбөйсүңөр. Бул машинада лицензия жок. Машинанын комплектациясы базовый. Бул жагы көргөзөйүн салонун. Ким эгерде бизнес класста иштеген, айдап жүргөн болсо сразу эле түшүнөт бул машинаны. Мен деле көп түшүнбөйт экен буну. Базовый деп айтты. Полностью бардык электрический, подогрев, сиденьянын подогреви. Так, бисмилла деп туруп. Мынакей пробегин көрүп койгула. 192.217 болуптур пробеги. Машинаны жакшы таза айдагам дейт. Машинаны көрүп атасыңар. Эгерде кимге кызык болуп атса бул машина, видеонун описаниясындагы номер бар. Ошол номерге чалып, машина тууралуу маалыматты көрсөңүздөр, суразаңыздар болот. Так. Мына ошондой достор, бардык шарттары, бардык условиялары бар экен бизнеске иштегенде. Кимде аккаунту бар болсо, чалып иштесеңер болот. Машинаңарды видеого тарттырып, бекер реклама кылып кетсеңиздер болот. Адресибиз путевой проезд 52-ге келиңиздер. Күндүз ушул жакта болобуз. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. Бул видео менен бөлүшүп койгула, урматтуу достор. Ошондо эсептеп көрсөңүздөр 91.500 канча болуп калат? Күнүнө 3000ден тура келип калат экен. 91.500-чы. Буну болсо арендага айдагандар где-то 4000ден айдап жүрүшөт. Ошону ойлонуп көрүңүздөр, анан мындай кымбат машинаны алып атканда дагы жөтөлчөп бир кезиңиздер. Дагы айта кетчү нерсе, эгерде миллион наличка эмес, жарымын машина берип, же жарымын наличка берип, же ушундай вариантты да рассматривать этебиз дейт. Машинага да обмен бар. Комфорт болобу, эконом болобу, комфорт плюс болобу. Дагы айта кетейин деп унутуп калыптырмын. Каска ОСАГОсы 30-майда бүтөт экен, бирок каска не обязательно дейт, только ОСАГО дейт. Аны дагы чалып такташтырып алыңыздар. Ошол вопрос боюнча дагы. Вин кодун азыр көргөзүп коеюн, машинанын вин кодун текшерип алсаңыздар болот. Мынакей достор, мына могу вин код аркылуу текшерип аласыңар машинанын историясын.